Бейиш нуру. Ар бир кылымдын, ар бир доордун өзүнө мүнөздүү оорулары болуп келген. Азыркы мезгилдин оорусу кайсы десеңиз, ал ыймансыздык оорусу. Атеизм, деизм, агностизм, өңдүү жана башка измдер ыйманыбызга ач кенедей жабышып, акыретибизге залакасын тийгизип келет. Капырчылык пикирлер акыйдабызга доо кетирип, ыймандан чыгуу коркунучуна алып барууда. Мындай кооптуу учурда ыйманга келген шек күмөндөрдү жоюп, ары акылды, ары жүрөктү канааттандыра турган жоопторду алууга тийишпиз. Бүгүнкү чыгарылышыбызда дал ошол ыйманга шек туудурган суроонун бирине жооп берүүгө аракет кылабыз. Учурда коомчулукта мусулмандардын арасында өзгөчө жаштарда Аллах мени менден сурабай жараткан болсо, эмнеге ибадат кылышым керек деген суроо бар. Башкача айтканда, Аллах мени менден сурабай эле жаратып койду. Эгер сураганда бул дүйнөгө келүүнү, бар болууну каалабайт болчумун. Ошон үчүн мени ибадат кылууга милдеттүү эмесмин. Ырас менден сураган жок, андай болсо, мен да эсеп кысап берүүгө мажбур эмесмин деп арызданышат. Ооба, биринчиден мындай суроолор акылга тиешелүү суроо эмес, сезимден чыккан суроо. Мындай суроо логикага да сыйбайт. Экинчиден, эч бир сүрөтчү эч качан сүрөтүнүн пикирин сурабайт. Бир уста жасаган нерсесин оюн сурабайт. Сени жасайынбы, жасасам кандай жасайын деп сурашы акылга сыярлык иш эмес. Аллах Тааланын да инсанды жаратканда инсандан пикирин суроо деген нерсе болбойт. Бул жердеги эң чоң катаны айтып өтөлү. Инсан жаратылган макулуктардын арасында эң жогорку мартабада турат. Чеберчилик жактан алып караганда инсан бүткүл ааламды ашып түшөт. Мына ушунчалык жогорку чеберчиликте жаратылган инсан Аллах Тааланын инсан үчүн түзгөн сценарийинде башкы каарман болуп саналат. Башкы каармандагы инсан үчүн коюлган максат болсо бейиш. Инсанды бейишке ылайыктуу кылып жараткан. Инсан болсо дүйнөдө сценарийдеги баш ролду ойнойт. Натыйжада түбөлүктүү сыйлыгын алат. Программа ушундай шекилде. Бирок программага баш ийбеген, башкача айтканда инсан деген улуу мартабанын талабына ылайык жашабаган, берилген сыйлыктарга карата кесирлик кылуусу капырлык болуп саналат. Капыр сөзүнүн бул жердеги мааниси үстүн жаап койгон, нанкөр. Башкача айтканда берилген жакшылыкты билбеген деген мааниге келет. Жөнөкөй бир тартууга, сыйлыкка, атүгүл зыяндуу болгон ыплас тамекеге карата ыраазычылык билдирген инсандын колун, бутун, көзүн, кулагын берген жаратуучусуна шүгүр кылуунун ордуна кайра арызданып баш көтөрүүсү акылга да, логикага да туура келбейт. Аскердик машыгууда ар бир аскердин бир милдети болот. Аскерлер милдетин аткаргандан кийин сыйлыгын алышат. Аскердик машыгууну жүргүзүп жатканда эч бир генерал программага аскерлерди жазага тартуу деген нерсени кошпойт. Аллах Тааланын да бул сыноо дүйнөдөгү программасынын башкы максаты инсанды жазалоо эмес. Тескерисинче бул дүйнөдө чыныгы милдетин аткаргандарды сыйлоо. Жаза деген нерсе программага байланыштуу чыкпайт. Инсандын кетирген катасына байланыштуу чыгат. Аллах инсанды тозокко салыш үчүн жараткан эмес да, бейишке чыгарыш үчүн жараткан. Инсанды бейишке чыгарыш үчүн жаратып аткан соң, андан мен сени жаратайынбы деп суралбайт. Тозок болсо инсан милдетин аткарбагандыгы үчүн, берилген сыйлыктарга карата шүгүр келтирбегендиги үчүн. Ибадат бул берилген сыйлыктарга шүгүр кылуу болуп саналат. Эми Аллах Таала инсанды миң түркүн жакшылыктарга, тартууларга бөлөсө, буга карата инсан Аллахка шүгүр кылбаса, берилген сыйлыктын чыныгы эгесин тааныбаса, бул кылганы үчүн жазага тартылса, менден эмнеге сураган жок деши таптакыр туура эмес. Эгер жаныбарлардан ким болууну каалайсыңар деп суралса, инсан болууну каалашмак. Эгер өсүмдүктөрдөн суралса, жаныбар болууну каалашмак. А эгер жансыз нерселерден суралса, өсүмдүк болууну самашмак. Жок болгондор болсо, бар болууну каалашмак албетте. Жаратылган бүткүл барлыктардын арасында эң жогорку даражада турган инсан берилген тартууларга карата эң көп шүгүр кылууга милдеттүү болуп туруп, мени эмнеге жаратты деши акылдан чыккан суроо эмес. Сезимден, напсиден чыккан суроо. Бул суроону сураткан напси акыйкатта нанкөр. Куранда инсандын нанкөрлүгү тууралуу ушундай аят айтылат. Чындыгында инсан өз эгесини капырлыгы менен чектен ашуучу. Сиз бир чебер сүрөтчү же айкелчи болсоңуз, жана бул өзгөчөлүгүңүздү көрүп, башкаларга да көрсөтүү үчүн бир таш, бир бак, бир жаныбар же бир эркектин сүрөтүн тартып, айкелин чектиңиз дейли. Булардын арасынан сүйлөп, ой жүгүртө алган өзгөчөлүктү инсан келбетиндегилерге бердиңиз. Эми булардын ичинен бирөөсү сизге баш көтөрүп, мени эмнеге жараттың, мага инсан болгуң келеби деп эмнеге сураган жоксуң десе, эмне кылмак элеңиз? Жок дегенде сени жоктон бар кылдым. Сени таш, бак, айбан кылган жокмун. Сени эң кадырлуусу жана сыйлуусу кылып жасадым. Рахмат айтуунун ордуна арызданганың эмне деп айтмаксыз.
Андан соң ушинтип баш көтөргөн адамды бырчылап таштандыга ыргытасыз. Өзүнүн абалына ыраазы болгондорду эң жакшы жерге асып, башкалардын назарына сунасыз. Алардын арасынан таштарды мунугуп, абалына ыраазы болбой жатса, орун алмашалы, мен адам болоюн, ал таш болсун десе, айтканы туура болбойбу. Мынакей, бир тууганым, Аллах Таала бүткүл жараттыктардын ичинен эң кооз шекилди, эң мыкты артыкчылыктарды инсанга берген. Куранда Аллах Таала албетте биз инсанды эң мыкты көрүнүштө жараттык деп айтат. Буга карабастан баш көтөрсөк, ошондо жаныбарлардан бири кел орун алмашалы, же сени жок кылып ордуңа мени койсун десе эмне кылмакпыз? Аллах Таала ушундай баш көтөргөндөрдү тозокко салып, ал эми өзүнүн абалына ыраазы болгондорду бейишке чыгарып, албан түркүн сыйлыктарга бөлөсө, адилеттиктин эң мыктысы болбойбу? Жогорудагыдай маанидеги суроолорду берүүнүн ар кандай шылтоолордун аркасында жашырынган бир нерсе бар. Ал инсанга берилген жоопкерчиликтен, бул дүйнөгө жаратылыш максатына ылайык жашоодон качуу. Инсан эсепсиз, сансыз тандоолордун ичинен тандалып, татыктуу болбосо дагы бейиш убадасы менен сыйланган. Бирок жаратуучусун тааныбагандыктан бул ополтоодой жакшылыкка карата шүгүр кылуу анын рухуна, эгосуна оор келип, мени жаратканда эмнеге сурап койгон жок деп тантыйт. Бирок адам баласы канчалык жеке өзүнүн кызыкчылыгына тарапкер болуп, акыйкатты четке какса, Аллах Тааланын бул жашоого койгон программасын өлүмдөн кийинки бейиш тозок акыйкатын өзгөртө албайт. Тозок инсанды жазага тартыш үчүн эмес, забани деп аталган айбаттуу жаратыктар жашай турган жай катары жаратылган. Макшарда инсандын нанкөрлүгүнүн айынан бир жаза берүүчү жайга өзгөртүлөт. Эгер жаратайынбы деп сураганда, жок, бар болууну каалабайм, жок болууну тандамакмын деген ой акылдан эмес, сезимден чыкканын ушундайча билсек болот. Эгер сизге ыракаттар менен оролгон 1000 жылдык жыргал жашоо, бирок аягында өлүм, жоктук бар, ушуну тандайсыңбы же түбөлүктүү бирок азаптуу жашоону тандайсыңбы делинсе, албетте түбөлүктүү жашоону тандамаксыз. Себеби инсан табиятынан түбөлүктүүлүккө ашык болгондуктан жашоону, бар болууну тандашы айдан ачык. Илимде да белгилүү болгондой, инсанды өзүн өзү өлтүрүүгө алып барган себептер канчалык катуу болсо дагы, жипти мойнуна салгандан бир аз өткөндөн кийин коркунучтуу бир өкүнүчкө кабылат. Анткени жоктук эч бир нерсеге окшобойт. Ошондуктан барлык толугу менен жакшы, ал эми жоктук толугу менен жаман. Бардык кайгылар, арыз муңдар жоктуктан келип чыгат. Мисалы, бир колубуздун атүгүл бир эле манжабыздын жоктугун ойлоп көрөлү. Ар бир жоктук өзүнчө бир азап. Бир эле жоктук ушунчалык азап болсо, абсолюттуу жоктук канчалык азап экенин салыштырып көрөлү. Атүгүл тозокто жоктук таттырылган адам абат кудугу, башкача айтканда жоктук кудугу бар. Андан бүткүл макулуктар үрөйү учуп качат. Аллах Таала бизди өзүнө татыктуу ибадат, кулчулук кылуу үчүн жаратты. Бул милдетти жүзөгө ашыра турган курал-жарактарды, жабдыктарды да бизге берген. Башкача айтканда, бизден талап кылынган нерселер менен буларды орундата турган дарамет, деңгээл тең салмакта. Бул жерде кыпындайда адилетсиздик жок экенин бардык инсаптуулар тастыктайт. Аллах Тааланын бизди жаратууда бизден суроого милдеттүү болушу толугу менен Аллахтын каалоосун чектөө болуп саналат. Аалымдардын бир ооздон айтуусу боюнча, Аллах ла юсал. Тактап айтканда, Аллах кылган иштерине жоопкер эмес. Ааламда жаратылган эч бир нерсени инсан беймани, адилетсиз деп айыптай албайт. Анткени ааламда маанисиз, пайдасыз, ашыкча жаратылган, адилетсиз бир да нерсени көрө албайбыз. Жер аламды коен жатагына чейин кылдат изилдеген окумуштууларда Аллахтын керемет жаратуусуна айран таң калышууда. Буга байланыштуу Куранда ушундай деп айтылат. Аллахтын жаратуусунда эч бир иретсиздикти көрө албайсың. Кайра-кайра көз чаптырсаң да кынтык таба албайсың. Бул акыйкаттар Рисале-и Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.